Assalamu алейкум, туғандар. Жалпы эле биздин Аалам Кабар каналыбыздын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Мен сиздерге азыркы учурда Ордолук Ош шаарынан салам айтамын. Бул чыгарылышта мен сиздерге мына электромонтаж боюнча окута турган бир частный окуу жайды көрсөтөмүн, туғандар. Биз менен алыстабай бирге болуп туруңуздар. Ошол электромонтаж окута турган агайды мен сиздерге тааныштырып, анан ушул жерде окуп жаткан балдарды дагы бир сыйра көрсөтөмүн. Ошто турабыз азыркы учурда, жогоруда айткандай. Мына балдар ушул жерде окуп атат. Ушул балдарды окуткан мына жерде Актан деген агай. Ассаламу алейкум. Агай, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, иштериңиз. Биздин көрүүчүлөр менен саламдашып, эми ушул окуу жай боюнча эми маалыматты бере берсеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу Аалам Кабар YouTube каналын көрүүчүлөр. Биз мына жолдобай айтып өткөндөй Ош шаарында Таатан соода борборунда 2-чи этажда жайгашканбыз. Мындан мурун дагы жардама кылганыбызда билсеңиздер керек. Бул жерде негизинен мектептин аты менчик мектеп, Сапат Про деп айтылат. Электромонтажниктерди даярдайбыз биз. 10% теория, 90% практика жүзүндө. Андан кийин 2,5 ай окушат балдар. Сертификат беребиз 2 тилде, орус тили жана кыргыз тилинде сертификат беребиз. Бул сертификат ушул кайсыл чет өлкөгө чыгабы же болбосо өзүнүн Кыргызстанда иштейби жарайт. Бирок 1000 вольтко чейин деген сөз баягы 1 фаздуу 380 мисалы вольт болуп иштегендер бар. Ушу 1000 вольтко чейин да. Көбүнчө бизде келип окуп алып кетип аткандар монтаж, эми баягы 3 фазага эмес, 1 фазага көп монтаж кылып атышат. Ошон үчүн талап көбүрөөк болуп атат ошол. Однофазный деп коебуз, однофазныйга. Негизинен балдар практикага бүгүн келишти. Булар практика кылып атышат. Өткөндө келишип теориясын өтүп кетишкен. Анан бушта турган Элдияр деген биздин эң жакшы окуган балабыз. Бул бүтүп кеткен акыркы группадан. Жакшы, акыркы группадан сагынып дагы келиптир. Жакшы. Баягы бири-бирин өздөрүнө карап турушат да, буларчы мурун бүтүп кеткен балдар, кийин бүтүп кеткен балдарга кичине үлгү болуп турат да келип. Жакшы, эми азыр ошондо 2 жылдан ашпал да? Ушул тармакта иштегениңизге. Бул лицензияны алган 2 жыл толук болду. 2 жыл толук болду да. 2 жылдын ичинде ошондо канча баланы даярдап чыктыңыздар? Эми биз мындай отуруп алып, директор Данияр экөөбүз толук санаган жокпуз. Мисалы 100дөн ашты десек болот. 100дөн ашты. 200гө жакындап калды. Мына акыркы группа 6-чы группа, Элдиярлар 5-чи группа да. Элдияр 5-чи группа. Жакшы. 5ке окуган, анан 5-чи группада. Анака. Жакшы. Эми бир группада негизи канча бала окуп атат? Негизинен 10 бала. 10 бала окуйт. Андан көбөйүп кетсе биздин өзүнүн окуу корпусубуздагы квадрат метрибиз дагы туура келбей калат. Туура айтасыз. 15 бала, 20 бала болуп кетсе, бул жерде баягы отвертка талаш болуп кетет экен, стенд талаш болуп кетет. Анан ошон үчүн 10 бала бизге стандарт да, мисалы. Түшүнүктүү. 30 бала бир келип кала турган болсо, 3 группага бөлүп окутканга туура келет. Жакшы. Анда группа кылып окутса болот. Убактысын тактап алып туруп. Убактысын тактап. Жакшы. Анан дагы кенен тааныштырайын. Азыр биякта бул шаймандарыңыз кандай эми? Дуал жак жандырып коюпсузбу? Дуал жакты жандырып койгон себеби бул теориясын окутабыз биринчи эле келгенде. Биринчи күнү теориясын окутат. Биринчи, экинчи күндөрү ушундай болуп теорияларын окутабыз. Кайсыл жерде эмнени окуйбуз? Биринчи эле сабагыбызда баягы турактуу ток менен өзгөрмө токтун айырмасы, кайсыл жерде колдонот токтор, кайсыл жерден өндүрүлүп чыгарылат, эмне менен өлчөйбүз, кандай приборлор менен. Мына жерде эң негизги сабагыбыз ушул сабакка бир 2 күн токтолобуз, себеби электр коопсуздугу деген. Электр коопсуздугу. Себеби адамдын өмүрү биринчи орунда туруш керек. Туура айтасыз. Бул ток билесиздер, кооптуу, эмес колдонсо кооптуу болот. Андан кийин ошол электр коопсуздугу боюнча экинчи күнү уже 3-чү күндөрү мындай шаймандар бар өзүнүн приборлор. Кандай колдонобуз, эмнени кылсак болот, эмнени кылсак болбойт. Жалпы маалымат беребиз. Маалымат ошол мына электро боюнча маалыматтын бүт бардыгын сиздер бересиздер. Монтаж боюнча бүт бардык бересиздер. Биякта доскалар дагы бар экен, ушул жактан түшүндүрмөлөр болот тең. Анан
негизи азыр ушул жерде сиздерден бүтүп кеткенден кийин эми ушул электромонтажник боюнча башка мындай чоң ишканаларга дагы кирген сиздин окуучуларыңыз болсо керек азыркы учурда. Эми азыр мен баягы WhatsApp группабыз бар. Группабызда дайыма сүйлөшүп турабыз. Дайыма байланыштабыз. Эми чет элде иштеп аткан балдар бар. Чет элде. Чет элде. Мисалы Россияда иштегендер бар. Кече күнү эле 2 бала менен жазыштым. Алар уже бирөөсү Англияда иштеп атат экен. Ушул тапта. Ушул тапта Англияда иштеп атат экен. Жакшы. Дагы бир балабыз эми ошол жакта экен. Барган күндө эле ошо электромонтажникке кирип анан кичине баягы иш берүүчүлөр менен келише албай башка жумушка которулдум деп калды. Түшүнүктүү. Бирок негизинен заман талабына жооп бере турган мен баягы адистерди даярдаганга аракет кылып атабыз. Жакшы. Себеп дегенде мен өзүм да Россияда жүргөм. Мына ошо монтаж боюнча биздин мекендештер ошол жакта эми көбөй баштап атат да. Анан иши дагы негизи бул жеңил иш да. Ушул жагында буюрса көбүрөөк дагы биздин эми ушул электриктер көбөйө берсин деген ойдомун. Азыр эми бул жерде дагы эми балдарды бир аз сөзгө тартсак кандай дейт экен, Азыр кандай иш болуп атат эми буякта? Бул жерде азыр жөнөкөй бир автомат менен щитти чогултуу. Бир автомат менен щитти чогултуу. Бир автомат менен щитти чогултуу. Берүүчү ол жактан чыңалып алып атабыз. Ошо щиттерге берип бир лампочка, 2 лампочканы күйгүзүү, бир выключательди пайдалануу, 2 выключательдерди пайдалануу. Ушуларды үйрөнүп атышат азыр. Биринчи сабагыбыз ушундай башталат. Анан Жолдубай бир нерсе айтып коеюн. Мына заманга жараша бар жогу цифровизация, электроника болуп кетип атат. Биз балдарга сабак берип, успеть этпей атабыз да, мындай жетишпей атабыз. Себеби бирөөнү окутуп бүтсөк, дагы башка бир аппараттар чыгып калып атат мисалы. Мисалы ана турат. Фотореле деген. Фотореле. Мынабызбы? Мына фотореле мисалы адамдын датчик движения мына фотореле бир. Ана жерде фотореле электроникалар көп бул жердечи. Мына жердеги умный домго коюла турган релелер мисалы. Кросс модулдар. Мынанды өзүбүз кылганбыз, эми буну балдарга азыр айтсам түшүнбөйт көбүчө. Кийин бүтүп кетип атканда сөзсүз практикада буларды үйрөнүп кетсек да. Анан агай мындай да, азыркы учурда мындай мен жашым өтүп калды, окусам болобу, болбойбу деген биздин агаларга, чоң ошолорго өзүңүздүн бир сөзүңүздү айта кетсеңиз. Эми окуунун эрте кечи болбойт дейт го. Окуунун эрте кечи болбойт. Биздин бүтүп кеткен группаларыбызда менен 10 жаш чоң. Эң улуусу канча? 55 жашка чыккандар. Бир аксакалыбыз бар, атын айтпай эле коеюн. 60тан өткөндө келип, ушул жерден сертификат алып кетти. Эмне себептен келдиңиз аба десем, эми өнөр керек экен дейт. Себеби ушу электрикти чакырсак, эч нерсени оңдобой эле вызовуна 1000 сом алып кетип калды мен деген. Ошого үйрөнүп атам өзүм деп айтты да, мисалы. Болгон окуя. Туура айтасыз. Ананчы өнөрдүн эрте кеч болбойт дейт го. Туура айтасыз. Жакшы. Азыркы балдар бош убактысында келсин, бул да бир өнөр да. Ошондо бир күндө эгерде бир группада эми окуй турган бала болсо, канча саат окушат эми биякта? Бул жерде 2 саат окутат. 2 саат. 2 саат практика болот. Анан бир нерсени байкап калдык. 2 сааттан өткөндөн кийин бала уже окугусу келбей деле калат экен. Туура айтасыз. Баягы эсине эшикти карап, саатын карап, телефонун карап калат. Ошон үчүн биз 2 сааттын ичинде максималдуу түрдө практиканы ушул балага түшүнүктүү кылып айтканга аракет кылабыз да. Жакшы. Күндө ошондо бир аптада канча болуп калат? 5 күн окугула же кандай? 4 күнбү же? Эгерде 2 группа боло турган болсо 5 күн окулат. Эгерде бир группа болуп турган болсо, баягы через день, понедельник, среда, пятница кыласың. Бирок балдар менен эркин дагы сүйлөшөбүз, ошолордун убактысын карайбыз. Туура айтасыз. Көптөрү күндүзү жумуш кылат. Саат 4кө коюп коюшу мүмкүн, 5кө коюп коюшу мүмкүн. Туура. Өзүнүн шартына байланыштуу. Шартына. Себеби бул менчик мектеп болгондон кийин биринчи ушул адистердин, келечекте адистердин ойлорун угушубуз керек да. Туура айтасыз. Туура. Мына туугандар, караңыздар, жогоруда айткандай, бул жерде эч баягындай жашта чектебейт. Агай өзү дагы айтат, өзүнөн 10 жаш чоң улуу аксакалдар да окутушуптур. Эми агай дагы
мен бир нерсени баса белгилеп айта кетейин. Биздин мына ушул Оштон дагы башка жактан, башка областтан келген окуучулар дагы болдубу? Сиздин окуткан балдардын арасында. Нерсени айтсам көп ишенбей жүрөт. Эрбол деген бала эгер көрүп калса, Эрбол деле өзү да көрүп турса керек. Күнүнө Жалал Абадтан келип окуду. Жалал Абадтан келип күнүнө Жалал Абадтан келип окуп бүтүп кетти. Себеби биз ушул силердин каналыңар аркылуу көргөн экен. 2,5-3 ай ошол Жалал Абадтан күнүнө келип окуду. Мен ошол балага аябай ыраазымын. Жалал Абадтан атайын келип, атайын күндө Ошко келип окуп, анан кечке маал кайра кетчү эле. Кээде жатып калып Ошто туугандарынан болосо 2,5 ай күндө каттап окуду ошол бала. Анан дагы бир бала бар. Ал бала ошол өзгөндүн 3 бала каттап окуду. Красный маяк деген жеринен Ильичевкада. 3 бала күндө каттап окуду. Эми бай кызыгуу болсо балада эч нерсе тоскоолдук кылбайт экен. Мен ошого таң калдым да. Туура айтасыз. Кызыгуу болсо эч нерсеге карабайт. Анан бул жерде азыр башка мына өзүбүздүн мына государственный окууда окугандар, мамлекеттик окууда окугандардан студенттер дагы эми булар негизи сабактан сырткары дагы окуган балдар негизинде сизде көп болсо керек. Эми бул жактан азыр өзүңүз айтып атпайсызбы, күнүгө болгон 2 саат деп, Эми себеп дегенде ушул нерсени жакшы пайдаланса, бир моментте эми 2 кесиптин ээси болуп калат да. Мисалы үчүн эми башка адистикте, башка тармакта окуса, эми бул жагы дагы башка болсо, ошондо ошолор дагы негизи көп болсо керек сизде, студенттер дагы. Студенттер аябай көп. 70-80% негизи ошондой болсо керек. Негедир мен акыркы күндөрү ойлонуп калдым. Студенттер эмес, пенсияга чыккан адамдар көп келе башташты. Көп келе баштады. Милициядан пенсияга чыккандар, военный жумушта иштеп пенсияга чыккандар, басымдуу көпчүлүгүн ошолор түзүп атат. Эми мына группаны биз жаңы түздүк, эми жаш балдар келди. Мындан кийин дагы ошого окшогон агаларды күтөбүз. Туура. Агаларды буюрса биз ушул Актан агайдын дагы толук бул жерден байланыш номерлерин биз экран бетине калтырабыз. Туугандар өзүңүздөр тактап дагы маалыматты алып койсоңуздар болот. Буюрса ага эми ишиңизге ийгилик. Биздин көрүүчүлөргө дагы бир эки сөз айтып, эми ошентип бул чыгарылышты жыйынтыктасак. Эми дагы эгерде айтчу сөздөрүңүз болсо айтсаңыз болот. Эми эмне дейбиз? Келиңиздер, өнөр үйрөнүңүздөр, электромонтажник адист болуңуздар. Анан бул жерде бир Элжар деген балабыз атай сүйлөйүн деп атат. Элжар, жакшы. Элжар, биринчи өзүң тааныштырып, кайсы жактан болосуң, ошол тууралуу биздин көрүүчүлөргө айтсаң болот. Мен Алай район Талыс деген жерден болом. Алайдан. Жакшы. Буга келип калган себеби ошо неме YouTube'дан көрүп калгам. Аны ошо кызыгып келип окуп калды азыр. Уже бүттү биздин сабагыбыз. Бүттү. Эми сертификатты алды агай бияка. Жакшы. Эми кандай болуп атат? Эми өзүңдөн чоңдорго, өзүңдөн кичинелерге кандай өзүңдөн мындай кеңешиңди бересиң? Эми келип окуңуздар дейм. Жакшы кетсе деп. Жакшы кетсе, да. Канча жаштасың? 18 жашта. 18 жашта. Жакшы. Агай, дагы ушундай чоң эми балдарды, көп балдарды окутуп чыгара бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик. Буюрса сиздер менен дагы ушу кабар алып турабыз, туугандар. Буюрса ай сайын эми биз кабар алышка аракет кылабыз. Ушул жерде кандай балдар окуп атат, дагы сиздер менен буюрса ушул Актан агайдын ишини байкап турабыз. Агай, ошол аман болуңуз, ар дайым ушундай балдарды тарбиялап чыга бериңиз. Рахмат сиздерге дагы. Атай убактыңыздарды бөлүп келип, ушул биздин ишканадан кабар алганыңыздарга рахмат.